Assalamu алейкум, жалпы биздин мактаныш эмес го долбоорубуздун көрүүчүлөрү, кайрадан дагы да болсо сиздер менен биз мактаныш эмес го долбоору буйруса, бүгүн дагы өзгөчө бир кыргыздын формабызды көрүп отурасыздар. Өзгөчө спорт мейкиндиги 7 область биримдиги де ынтымакка чакырган футболкалар менен өзгөчө спорт жаатында дагы бир аз мактанабыз буйруса достор. Калганын Макс Братан түшүндүрөт. Мактаныш эмес го достор, бирок ак тилектин футболкасына караганда мен футболкам кичине кымбатыраак. Себеби дегенде бул жерде жазуулар алтын жазуулар менен жазылган, эптеп ашкан краскалар менен боелгон футболка. Анан мактаныш эмес го программасынын бүгүнкү коногу мына кыргыз элинде бир кандай дейм, кыргыз элинде эмес, дегеле бир жакшы сөз бар го, мындай адамды сырткы келбетинен билсе болбойт дейт го. Бул жигитке ал сөз өтпөйт, себеби дегенде бул жигитти көргөндөн кийин сырткы келбетинен бул жакшы эле бала, жош бала эле болсо керек, мындай душасы ат душ эле бала болсо керек деп эле айта турган жигит бул бизде конокто Келдибек мырза. Кол чабуулар. Şarifi üç görsötü olat molundaydı. Buna bir yerde kalıstar. Şu taşlı bölü boyunca kalıstar. Jata kalıp karavatçı. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга чоң салам. Бүгүн биз келдик, абдан сонун проект экен. Ушул жерден пайдаланып, мен дагы жүрөгүмдө турган нерсе бардыгын айта алайын деп келдим. Сонун багыт экен. Дегеле башка күндөрдө өзүң мисалы айта албайсың. Силер айткандай айта албайсың. Ой менен бөлүшкүң келет, таза ой менен. Бирок ал ойлорду айтсаң, эфирге чыкса, силер мындайсыңар, тигиндейсиңер деп анча-мынча кээ бирде жакшы сөз, кээ бирде жаман сөз келип калат. Бүгүнкү биз үчүн чоң шанс экен. Андыктан силер менен биргеликте бардыгын төгүп алалы. Бүт ийгиликтериңизди бөлүшөсүз. Биздин программанын демөөрчүлөрү бар. Мына алдыңарда турган, мына байкап турсаңар, бул кукурузалар. Кече бир коногубуз келип, бул курутпу деди эле. Ар ким өзүнө ылайык кылып тарта берет экен. Келдибек мырза, сен протеинби деп сурап элекten мурун мен айтып коеюн дедим. Бул 3-7 кукурузасы. Анан мына ак тилек аябай жакшы айтат. Биз мындай патриот болойлу, патриот жигит болойлу, ошондой эле өзүбүздөн Кыргызстандын ичинен чыккан эле продукцияны кандайдыр бир мындай эл өзүбүздөн алып жеп, өзүбүздүкүн өнүктүрсөк, өнүгөбүз деген ой пикирде дайым ошол сөздөрдү айтып келет. Ошондой эле бул кукуруза мына Кыргызстандан чыгат. Болгондо да ак тилектин айылынын үйүнүн жанынан чыгат. Жарым ат. Алыңыз, ошо келген конокто ошо каалаганынан жеп даам татып туруңуз. Даам таткыча мен ыраазычылык билдирип коеюн. 3-7 кукурузасына чоң ыраазычылык билдиребиз биздин демөөрчүгө. Ошондой эле мына көрүп отургандай мактаныш эмес го, бул ошо Royal резиденциясы ушул меники. Жок, толук. Мен досумку да, дос меники. Дос меники да, ошон үчүн меники дей берем да. Программанын максаты ушундай, элге мындай өзүн өзү айтып дегенде, ошону менен үлгү болсун деп, артыңдан башка мындай кандайдыр балдар жаш муун келип, ошол тартылсын деген максатта. Ошого сөз кезеги анда. Рахмат чоң. Биз эми негизи Тогуз-Торонун кулуна болобуз, Казарман деген айылдан. Биздин айылыбыздын эми кооздугун айтпай эле коелу. Ал жака бир барган киши 2 жолу барбайт. Эмне десеңер, жолдун алыстыгы. Бирок баргандан кийин келгим келбейт да. Жолдун алыстыгынан деп койсо. 2 жолу жетти. Качан жетем кайра деп айла калып кетет. Мен калдым ушул жерде да. Көптөр ошол жакта ыйлагандан деле ыйлап, сыздагандан эле сыздап кала беришет. Баргандар күйөө болуп, сырттан барган балдар. Кыздар болсо келин болуп калып калат. Кыздар барса железно калат. Железно калат. Вариант жок. Сырттан келгенде кое бербейбиз, канал маршсын деген го. Анан эң башкысы тоолуу жерде, тоодо чуркап, ат минбей эле, жөө чуркап эле чоңойгон балдарыбыз. Ошонун айынан могуп буттарды карабайсыңар, келейип турбай. Ат деп койбойсуң. Анан эмне дейбиз эми? Эң башкысы карапайым үйлөрдө төрөлгөнбүз. Ошо карапайымдан ушундай ийгиликке жетет деп мен жетет болсо керек, бир кыялданган эмесмин. Кыргыздарда болот депчи. Болот экен көрсө. Эң күчтүү спортсмендер карапайым элдин жанагы ушу айылдын эң чекесине чыгат да.
ошол эле бардык Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү атлеттердин бардыгы ошондой болуп келген. Аракет кылам десем ишенбейсиз братан. О, мына. Сиздин өзүңүздүн материалдык азыркы күндөгү байлыгыңыз, мисалы үчүн көрдүк бир өзүңүзгө окшогон красавчик бир автоунаада келдиңиз. Ал өзүңүздүкү? Албетте, өзүбүздүкү. Бул нерсени баягы негизи силердин проектиңер абдан жакшы экен. Абдан мактанып алганга ылайыктуу. Мактаныш эмес го дейсиз дагы урдура бересиз. Оңой да мындай эл да мынтет, эми мактаныш эмес го деп туруп Баштап алыш керек. Бишкекте квартирам бар деп туруп. Кудайга шүгүр, квартирабыз бар. Кудайга шүгүр, чакан жумушубуз бар. Баягы келечекте бир өзүбүздү камсыздай турган жигит, негизи эркек жигит, эркек киши ошо үй бүлөнү камсыздай турган болгондон кийин бир 30-35ке чейин ошонун бардыгын даярдап коюш керек экен да. Андан аркысын өмүр бою эле кыйнала бербей, иштеп жүрө бербестен эс алып жүргөндөй болуп аракеттенишибиз керек экен. Азыр ошол чакан бизнестерин түптөп аткан учурубуз азыр. Анан эми жеке автобус бар. Ал автобусту эми каяктан уттуңар десе азыр айтып берейин анын тарыхын. Элдин баары билсе да бир жолу айтып койгум келди. Конечно, билиш керек да. Ооба. Себеби аны сизге бирөө жаратпады, аны өзүңүз жасадыңыз. ооба. Ошон үчүн айтыш керек. Башкалар да сиздей болуп жаса, ошол нерсени жеткенге жаштар жаш муун аракет кылыш керек. Албетте. Бардык ыраазычылык, Алла Тааланын ыраазычылыгы болот. Анан Алланын берген ырыскысы менен ошол биз бардык ийгиликтерди жаратып атабыз. Ошо автобустун жарымын болсо буга чейин эле тапканбыз. А жарымын болсо ошол жанагы 130 жылдык Кожомкул атабыздын 130 жылдык тоюнда өткөн жылы өткөн тойдо 638 килограммдык ташты көтөрүп 638 килограмм. 638 килограмм. Ойлонуп көрсөңөр. Ошондо 68 могу Актылек окшогон балдарды бир жолу эле көтөрүп койгон. 68-дейсиз. 68ден ошондойдон 10 киши болот да эми. Анда биздин операторубуз Азаттан 150-нү көтөрүп койду. Азат бизде мына Азат продакшн ошол YouTube каналынын ээси, анын өзүнүн оператору да болот. Ошол оператор бир где-то бир 33 эле килограмм чыккандай 150-сүн көтөрүп. Ошол ташты көтөрүп, утуп, анан атты көтөргөндө дагы элдер анча-мынчалар чычалап жиберди, бирок ошого карабай аны да кылып койгон дегене, бирок эми баягы анча-мынча кичине ырыскыны берип аткандан бирөөсү эле жетиштүү болду деп, экинчисин баягы намыс менен кийинки кемеге береке бердик да. Мисалы сиз азыркы учурда эмне жумуш кыласыз? Өзүңүздүн жумушуңуз? Мен азыр негизи фитнес тренермин, машыктыруучубуз. Ошо Бишкекте борборубуздун чекесинде фитнес клубда эмгектенип келебиз. 4 жылдан бери ошол жерде Мегаспорт деген фитнес клубда. Ал жерге келгендин бардыгы эми жыйынтыгы жок кетпейт. Ыраазы болуп кетет. Мактаныш эмес да. Бардыгы эле келип атат. Киргенден кийин же көрүп аткандардын бардыгы айтышыңар мүмкүн, кээ бирлериңе бир экөө кап болуп кетти. Мен барып кетип калам деп. Мен барып туруп кетип калам деп. По-любому кетип калгандар айтышы мүмкүн азыр. Бирок калгандардын бардыгы ошол жерде сонун жыйынтыкты чыгарышып, бардыгы ыраазы болуп кетип атышат. Бир күндө же бир жума, бир айбы, бир жылда мындай жакшы киреше тапкан күнүңүз мындай. Именно спорт жаатында ошо өзүңүздүн чөйрөңүздө, мисалы азыр сиз 100 000 тапканмын десеңиз, а спорттон дагы акча оор атлетикадан дагы 100 000 акча тапса болот экен деп адамдарга бир ой калыш үчүн. Канча акча тапкансыз? Бул спорт жаатында ошо абдан чоң тапканым ошо Кожомкул атабыздын тоюндагы эле автоунаабыз, чынын айтыш керек. Мен биринчи 8 жылда мисалы мындан деле көп нерсе кылсак болмок, бирок Кудайга шүгүр болуп атат эми. Ошол спорттун жаатынан ошо квартирамды алдым, машинамды алдым дегендей дагы көп жакшы иштерди кылып атабыз. Бирок силер айтып сурап аткандай эле эң чоң суммам ошо бир 150 000 сомдук бир күндө алган. Эми бир күндө деген кандай бир 5 мүнөттө алып койдум да, 150 000 сом ким билбейм эми, кандай бир адамдар алышы мүмкүн, бирок ошол жерден Эми ал сиз чыныгы пешене термин алып атасыз да, өзүңүздүн күчүңүз менен. Ал жерде ошол турнир болгон да, ошол турнирди жеңип туруп алып атасың. Ооба, жеңип алат да. Кудайга шүгүр спорттун арты менен баардык нерсе. Өзүбүз бодибилдинг, ошо таяк тартыш спорту менен, оор атлетика менен дагы спорттун машыгып келгенге байланыштуу мен күнүгө тренировка кылам. Кудайдын куттуу күнү, элдин бардыгы билет. Жаны тынбайт. Залды жаап койсо тоого барып машыга берем.
тоонун жолун бекитип койсо үйгө келип жанагынтип Баклажкан. баклажкан алып алып Дом четин көтөрүп Өзү жашаган домда. өзү жашаган дом 60 квартирасы бар домдун көтөрүлгөн. Жол болот сен келдибек эшикке тирип. баягысын кылып атат. Мындай эле. Жок, сен келдибек тренировка кылып. Шаарга ошо башка мамлекеттердин Европанын 5 өлкөсүнө барып келдик. Кудайга шүгүр. Оттан на что? Гонконгко бардык, Кытайга. Бул жактардан эми Орто Азия, Казакстан көбүбүз эле барсак керек, Тажикстан, Өзбекстан бардыгына эле барып келдик. Анан эң башкысы ошол жактарга барып келгенден кийин деле дагы мактангым келди ошол жерденчи. Ошолорго мактанып келдим менчи. Байга силерде мындай бирөөң деңгизиң бар экен, бирөөң болсо нефтиң бар экен, бирок Кыргызстандай жер таппайсыңар дедим. Барып көрө албайсыңар дедим да. Эмнеге дейт? Келгиле мен баарыңар. Ким келсе мен всегда тосуп алып көргөзүп берейин кандай жерлер бар. Убакыт берем. Мына. Убакыт берем. Силер моакчаны эсептейсиңер. Актилек моакчаны эсептейт. Ким биринчи эсептеген болсо, ким эсептеп бүтсө, ошол утат. Эме, короче, мындай кыласың. Эң жакшы вариант. Мындай санаш оңой эле да, мисалы. Муну санап чыгасың дагы ошону сомго айландырасың. Бери сом болот тамаса. Тура? Нормальный спор да. Келдибек мырза жакшы, аябай жакшы идея берди. Келдибек мырза могул жерде турган кыргыздын сомун эсептейт. Актилек мырза болсо колунда турган долларды эсептейт дагы, кыргыз акчасына кайрадан чагып коет. Ким уткузган болсо, эгер Келдибек мырза уткузуп койсоңуз 20 миңди таштайсыз. Актилек мырза уткузуп койсо, эми бир очко болот да, диванды алып кете бересиз ошо. Болду. Көрдүңөрбү? Мен акчам могу диванга жетпейт. Жок анда. Убакытын бериштин кереги жок. Ким биринчи эсептеп бүткөн болсо, ошол утат. Даярсыңарбы? Даярбыз. Баштадык анда. Биздин демөөрчүлөргө дагы бир жолу ыраазычылык билдирип коеюн. Жигиттер мына кыргыз экономикасын көтөрүп атат. Азыр ар жерден акча таап келип отурат. Мен биздин экономикага кошумчаңызды кошобуз десеңиздер, өзүбүздүн 5 химикат натуралдык продукциябызды алсаңыздар болот, же 3-7 кукурузасын жесеңиздер болот. Ошондой эле Royal Karaoke бар спорт комплексине дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. И эң башкысы бизди ошол тамак менен камсыздаган Чуйгун чайканасына Лев Толстой, Некрасова дагы биздин өнөктөштөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Асад Production YouTube каналына катталууну унутпайбыз. Ошондой эле Келдибектин дагы өзүнүн каналына. Кандай болуп атасыңар, жигиттер? Ушундай адамдар керек бизге. Түштү. Стоп. Мен биринчи бүтүп калдым. Тилекке каршы. Уту. Тура экен айтып коебуз. Тура эсептеп коюп, мында мен көрдүм. Мактаныш эмес го, Актилек мына математикадан жакшы окуган. Мына кол чабуулар Мен бияка кошпой эле, мен отдельно мынакта тартып алсам. Кеткенден монтелде кой. Кеткенден монтелде. Эми биздин коногубуздун Сизде канча сумма чыкты баары? 457. 457? О, чындыкка өтө жакын болду, бирок сиздин айткан суммаңыз. Итак, 457 сумма эле, Ооба. Эсептеген боюнча. Биздин эсебибиз боюнча бул тыйындын жалпы суммасы 462 сом. Мындайча айтканда 5 сомго адаштыңыз. 5 сомдо жана сүйлөп жиберген. Бирок чалганыбызда эле жок дебей, макул биз ушундай долбоор менен десек, макул анда түшүп берейин деп же ал кандай долбоор деп да сураган жок. Келгенден кийин сурап такталып, жакшы экен жигиттер деп бизге кайра дем күч берип, ийгилик каалап, ушул нерсе келип бергениңизге жалпы долбоорубуздагы мүчөлөрдүн атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Мына мактаныш эмес го программасында может бир нерсе мактанбай калып кеткен же биз суроо бербей калган болсо, азыр ошол уникалдуу шанс берели секине, может калып кеткендир, может айта албай калган нерсе. Эстейинчи алсы. Может там мен кыздар мени аябай жакшы көрөт деген бир мактаныч жерлер калып кеткен. Может үйлөнө элекмин, үйлөнгөнмүн же бир 18 балам бар деп. Может эми билбейбиз. Может мактана албай калып кеткен жерлер болсо ойлонгончо бизден атайын спонсордон белектер бар. Ошол белектерди Актилек алып келсең, белек тапшырып коелу. Ошол мырза, Келдибек мырза, келиңиз. Мына биздин спонсордун атынан Биздин ушундай эң ушу долбоорубуздун эң башкы демөөрчүсү, жана биз айткандай, бул
өзүбүздүн Кыргызстандын продукциясы, чыныгы продукция жана эч кандай бир жаман заттар жок. Өзүңүздүн уул кыздарыңыз же агаларыңыздын балдарына, жаш балдарыбызга коркпой берсек болот. Анан эң негизгиси могу чоңунан көгүнөн балдарга оюнчук чыгат, мына кызылынан кыздарга оюнчук чыгат, чоңдорунан. Ичинде белеги дагы бар. Могул аппагынан гира чыгат, 15 килограммдык. Мончалык гиралар бар да. 15 килограммдык гира. Мындай кызылынан 28 беле? Ошо эме килограммдык гиралар болот го, ошондойлор чыгат ошонун. Биздин эме көп жүрөгүбүздөгү нерселердин баары тамаша менен ушул жактан айтылды, билинди дегенде. Эң башкысы кыргыз элибизге тынччылык, аманчылыкты каалайбыз. Кудай буйруса, ушул эфириңер, ушул берүүңөр абдан сонун болуп өрчүсүн. Миллион эмеге жеткиле, подписчик катталуучуга жетсеңер, 10 миллиондон болуп турса, анан мындай эмес, анан 10 менен 2 экранга отуруп калабыз да, кудай буйруса. Өзүңөрдүн офисиңер болсо, биз ошону каалайбыз. Кыргызстанда силерде болгон жигиттер, таланттуу жигиттер өсө берсин. Бизге окшогон жигиттер Кыргызстан дүңгүрөп жүрөр дүйнөнү. Айтканыңыз келсин, браво. Мына, бирок силер да ошол Келбек мырзанын каналына катталып, кошулуп, ал жерден өзүңөргө керектүү маалыматтарды алсаңар болот деп. Ал жактан алсаңыздар болот. Анан каналыңыздын аты кандай айтып берсеңиз эгер. Биздин YouTube каналыбыз Келдибек Атайбеков деп катталат. Биздер жаңы эле катталдык. 1 ай болду, 1 айда 2000 подписчик чогулду, катталуучубуз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу YouTube'да катталуучулар, ушуну менен биздин мактаныш эмес го программабыз жыйынтыкталды. Рахмат. Рахмат. Жеңилдешиңер менен жигиттер. Рахмат. Ким бир сүрөткө түшүп койгон, Анан бир анонс бар эле. Мына ушул акчаны кылып. Азатке, сиздин айфонуңуз жакшы тартабы эле, айфон. Макташып эмес го мен дедим айфон. Жанагы